Мен суроом, эмне үчүн ушул чек ара маселесин ушул кезге чейин чечпей отурасыз? Мына айынан мына май айында биздин 36 мекендешибиз каза болуп калды. Дагы канчасы каза болуш керек? Көпчүлүгү биздин саясатчылардын анан илгерки ата-бабаларыбыздын айрымдарынын баягы катачылык, саясий катачылык, мамлекеттик ишмердүүлүк катачылыгынын кесепетинен ушул көп жерлерибиз талаш болуп атат. Мисалы менен атын атабай эле айтайын, бир жерибизди ушул кошуна мамлекет менен 1956 жылы протоколдоштуруп, ошо айыл өкмөт башчысы, областтын, райондун башчысы берип жиберген экен. Биз эттин планын толтура албайбыз, анан ушул жердин налогун төлөй албайбыз, мына ушу кошуна өлкө төлөсүн деп өткөрүп берип койгон экен. Өзүбүздүн ата-бабаларыбыз, мамлекеттик ишмерлерибиз өткөрүп берип койгон экен. Мына ошонун кесепетинен дагы бир топ талаш тартыштар болду, бирок биз бир топ жерин кайра кайтарып алып атабыз ошону. 1956 жылы катачылык кетирген аталарыбыздын ошибкаларын оңдоп атабыз, каталарын оңдоп атабыз. Ошол жерден булар 100 гектар жер сурады эле. Мен башында чын айтканда анча-мынча билбей туруп эле ал жерде болуптур деп коюпмун. Кийин аны балдар айтып келишти. Мына Бактыбек Болбурович айтты, госрегистрге келип айтты, 100 гектарды берсек болбой калат. Себеби ал жерде биздин погранзаставабыз бар, ал жерде биздин жолубуз бар, башкабыз бар. 50 гектар берсек жетишет. Болуптур деп акырын 50 гектарды бердик ал жерде. Ошол жерде булар 100 гектар жер сурады эле.